Туғандар, ассаламу алейкум. Видеоның башында 30 секунд уақытыңыздарды алсақ. Таксопарк Лотода, улица Горбуновада машинелер соның акцияда арендаға беріліп жатады арзан болып. Нұрғазының атынан келдік дегендерге, мисал үшін экономдарды 1400 рубльдан баштап 1500 рубльға чейін навы бар. Комфорттар 1900 рубльдан баштап 2300 рубльға чейін навы бар туғандар. Комфорт плюстар болса 2300-ден баштап 2900 рубльға чейін навы бар. Нұрғазыдан келдік деп ойле, келе бересіңер, телефон номерін, адресін видеоның астына жазып қойым, арзан малында келіп ішті қылып қалғыла. Бүгін өте соның күні екен. Қарап көрсең, күнгі жұма 21 март Норус. Андықтан барыңыздардың жұмаңыздар мағарек болсын, оқыған намаздарыңар қауыл болсын, тұтқан оразаңыздар қауыл болсын тұрғандар. Екіншіден кіріп келген Норус майрамыңыздар менен жыл жаңырып, жаз келіп, бағыр жоқ жашылданып, айлана соның болу баштады тұрғандар. Күнді шығып, адамдардың настроениясы көтеріліп, өте соның атмосфера болып отады. Соның жаңылық, неменің камераның, Sony'nin жаңағындай микрофонының шумоподавлениясы бар екен тоғандар. Бұға чейін аябай сырттағы шумдар мындай ышылдап чоғы жазылып атқан болса, бүгін көреміз. Шумоподавлениясын жағып қойдым. Бұйырса мындан кейінгі голостар прям көбірек мындай бұяқтағы шумды емес, адамдың голосын чисто мындай тұнып қылып, типа студийный қылып алып беріш керек по идее, көреміз тоғандар. Мынаке саат 3 болып атады. Бұйырса машинелерді жудырып, тазалатып, соның қылып алып, мынаке жұма күні бисмилля деп ішке шықтым туғандар. Бүгін көреміз, жұма күні қандай зарабатық болып отады, дағы жақшы жаңалықтар болса сілерменен бүт барын чоғы бөліше кетем. Азыр Белорусский вокзалы жанынан уже 1905-ке қарап жөнөдім. Бүгін білесіңер, пятница күні көп орыстар по идее дачаға көздеп жөнөш керек. Ошоларды ташыйбыз эми. Алла, мынаки чиркин. Канча сааттай күттүм? 1 сааттай күтүп койдум. Аэропортко заказ алдым бүгүн дагы. Жакшы болду. Шереметовго таштап келе калайын. 1905 жакта отургам. Эски бир бир жашап кеткен квартиранын жанында бираз мындай кычыктар бар кирип тура бере турган. Ошол жерден Шереметовго заказ алып. Очень жакшы буйруса. Так, могул жерге Гарден Плазага киргенде кайсыл шлагбаумынан келсең, кайра ошол жагынан чыгасың да, мурун насквозь чыгып кетсе болчу эле. Бул жагынан келсең, наркы бетинен чык. Азыр могул жагынан келсең, например, кайра наркы башына барып, кайра бул башына келесиң да. Так, ошого мен не кылсам, ол жерден разворот алып туруп, нар жагынан кирип, анан чыгып кетет окшойм. А то могул жакка чыгып, анан кийин кайра кетиш бираз нет болуп калат экен да. Кеттик. Шереметовага келдим туугандар. Кытайларды алып келдим. Байкуштарым көзүмө бир жылы учурайт. Так, бонусу менен, короче, 4046 рубльге келдим. Пачин жакшы болду. Кеттик эми. Так, жаптым бар жок эле. Чоңго алып кеттим. Почти 4000ге келдим бонусу менен. Кеттик эми, уйкум келип, зорго жетип келдим. Жөн эле уктап кетип. Келатып эле мындай жана мен жестко отключаска, мындай отключашка билет, неле? Так, что он сказал? Отключение бере баштады да? Жестко прям, жестко отключение берип атты да. Sen ойлосом сезимдер жабылбей Тереңде бой көлгөнүн айтайынбы Канча саат күттүм? 2 саат. 2 саат күтүп койдум Шереметовада, 2:30да келдим беле. Саат ровно 5:30 болду. Каяка заказ берип койду. Так.
Невельского дейді ғой, Невельского. 43 километр. 1 saat 10 minutта жетеді. Кеттік. Canım aytayınбы же байкадыңбы Вид залға деген екен да Шереметовда терминал С-дан. Елки, мен бұл жаққа эле келіп тұрып алып, сүйлөнүп өлүп калат эми. Кайтып айланып келсем мен. Кайтып айланып келсең да киргизбейт эми. Онда клиентим кирип кетип атат. Аэропорттон чыксак 2-3 километр өткөндөн кийин эли ноутбугун унутуп калды да аэропорт. Кайра кирип аэропортко. Мени 48 саатка култап аэропорттон. И азыр 1 saat 3 minut дегенде жетип келдим бул жака. Завершить 6608 рубльга жетип келдим. Экинчи заказ. Оозачар болуп калды азыр. Так, неден каягына кетем? Башымда айланып калды азыр. Так, оозачар болуп калды азыр. Бирөө оозачарга чакырып атты азыр. Ошол жака кирип чыга калайын. Кечки саат 6-дан 47 минут өтүп калды, оозумду ачып алайын. Суу менен оозумду ачып алдым. Азыр чай ичип келебиз азыр. 2 заказ менен 7629 рубль болду. Бирок эми мында жетканда обедтен бери жүрөм да. Обедтен бери. Бүгүн менде мондай необычный оозачар болду. Теремокко кирип блин айттым эле. Бирөө со шоколадом, бирөөсү с мясом, короче. С овощами, типа жана шаурма окшоп жасап берет экен. Чай менен кошулуп 725 рубль болду. Кандай десеңиз? Ужинге нормально эле го деп эмне дедиңер? Всё, приятного аппетита. Алла, Кудайга шүгүр. Сонун кылып курсакты Теремокко кирип, блинчиктен жеп чыктым мен бүгүн. Оозачарга чакырышты эле балдар, ал жака да жетишпей калдым. Пробка бар жок. Ладно деп азыр эми саттабыз алып ишти кыла берейин бүгүн. Таң аткыча иштеп көрөйүнчү бүгүн пятница. Кудай деп иш жакшы болуп калар. Ато кече күнү машинанын акчасын берип келгем. Билесиңерде 365 миң берем го. Аны берип келип галяк болуп эле отуруп калдым. Эми иштебесем болбой калды эми. Авиамоторный жака келип калгам. Жөнөдүм эми шаар аралап. Мына платный подача 130 рубль дейт. 12 минут нар жактан берип атат. Могул жерден аккуратно мен могул жака кирип кетишим керек экен да эмичи. Получится или не получится? Кирип кеткени. Ушундай да аз калганда кычапынан кийин повороттун астынан берет да. Так, жанагы заказ отмена болуп, Домодедового заказ түшүп атат. Так. Домодедово кеттик. Домодедово. То, что надо было болду, кресло менен 1 saat 8 minut жүрөткөн, бир 5-6 миңге барып калсам керек буга да. Көрөбүз. Айда толор жактарга ооруду көңүлүм жүрөктө жаракат сагынычым айтайын курсалыгын айтайын ак карларга аскаларга Домодедового келдим тугандар. Өлүп калайын дедим, нерв болуп жөн эле 1 сааттык жерге 1,5 saat дегенде келсем болобу. Жолдо пробка болуп, авария болуп. Канча болду? 6229 рубль. 1,5 saat жүрдүм, окей. Нервим калбай калды, кыжынып отура берипчи. Тиштен отура берип, бүт моожелерим, жаактарым, тарамчыктарым ооруп калып. Мышцаларычы. Ой, елки.
Berip kala же kete bersem buyaktan. Burayda aeroportda hech kim görünmeydi. Domodedovo kettik endi. Can düynömön bir nese Nurgazı şarga qayta ber dedi da. Atamışta hazır. Aeroport Domodedovoda күтүп кала турган болсом 2-3 saat убактым жөн эле кетип калат да. Лучше ошондон көрө жарым саатта шаарга барып туруп 2 заказ кылып койсоң 2000 минималка кылсаң 4000 да. Ал деди кашайып күтпөйчү. Ошондой азыр уже шаарга кирип калдым. Каширка. Новый Арбатка келип калдым. Дагы бир силер көрбөгөн экинчи заказ 2,5 миңге келдим. Saat 12'den 10 minut ötüp kaldı. Çıkkandan beri 13.428 rubl oldu bugün. Saat 3'te başladım hele, saat 12 oldu. 9 saatte. Новый Arbat'ın içi. Haydi. Bugün şahar dolu adam. Gün biraz жылыгангач. Men bunu bir neseni takır düşünmeyim da. Biz keyde janagı tip таксопарктарды реклама кылып калабыз го. Анан кийин кайсы таксопартты реклама кылба? Обязательно бирөө чыгат да, Нургазы бул түгөнгөн таксопарк, анан акчасын берсе эле барып тарта бересиңби, тияк бияк депчи. Ошол жазып аткан адамдар өзүңөр деле мондай белинки, пушистинки, ангелочек болбосоңор керек. Любой эле таксопарк мисалы үчүн жөндөн-жөн комментарий жазбайт, жөндөн-жөн машинени алып койбойт да, туурабы? Монда орозонун күнүндө турабыз. Монда эгерде какой-то бир косягыңар болсо, каканес комментарийге жазгыла, например, мен деле убагында болгон да. 1-2 жума аренданы төлөй албай, машинаны алып барып берип, ошентен комментарий жазып койгон убактар болгон. Анан кийин отуруп алып эле, ал таксопарк андай да, ана мындай да, мен бир дагы бир мындай жакшы таксопарк деп бир комментарий жазганын бирөөлөрдү мондай көрбөйсүн да, ачык эле. Кайсы жерде реклама кылба, акчасын берсе эле болду, Нургазы анан тигиндей мындай депчи. Биздин ишибиз тогандар монда предлагать этип коюш да. Биз эч кимди монтип колунан жетелеп алып барып, же бир нерсе кылбайбыз да, ачык эле да. Так что мындай комментарий жазганда өзүңөр деле мындай кичине мындай совесть, мындай бетиңер кичине мындай жымырап кетсе керек дейм да, ошо жана косяк кылып жүрүп, машинеге жана аренда карыз болуп жүрүп, анан кийин ДТП болуп калып таштап кетип, ошого окшогон ситуациялар болгон дейм, болбой койбок беле. Ошон үчүн бир аз комментарий жазганда бир аз ойлонуп койсоңор. Косяк кылсаңар косяк кылгам деп эле жазгыла. Мынакей орозонун күнүндө күнөөңөр кечирилип кетсин. Ушундай айткандар эми. Айтор бизди күнөөлөй бербегиле, ачык элечи. Биздин аркабыздан деле машина таппай жүргөндөр табып иштеп атат, башка болуп атат. Чында таксиге чыга албай жүргөндөр таксиге чыгып атат, ушул жактан информация алып атат дегендечи. Анан деле сөгүнүп сагынып бирдекеле жазып бербейчи. Ушундай айтканда түнкү саат 1 болду. Курсагым ачты, барып чай чейинчи. Трёшкадан Ленинградка чыгып кетип атам. Могул жерде гаилер мынакей. Кан ичип атышат. Ёлкидеги бүт каршеринг, маршеринг, таксис, максис. Акажан деп жалдырап атышат. Жана каршерингде көп эле ичип алып, анан жанагында левый аккаунттар менен айдагандар жаман көбөйүп кетти да Москвада дагычы. Ошого окшогондордун мондай выходной күндөрү башталганда төлөпкө ошо каршерингге катуу жанагындай неме кылып атышат. Катуу басым жасап, именно ошолорду ловить этип, ошолордун штрафтарын иштетип атат окшойт жагында. Стадион Динамо.
видеолорду тартып, кандай болуп атат, мындай рабочий процесс, кантип таксиде иштеп атат, кантип акча тапса болот, күнүнө канча акча тапса болот деп бүт баарын айтып деп көргөзсөк, кээ бирки адамдар буну мактанып атат деп түшүнөт экен. Мен ошолорго таң калдым да. Мактанычта эмес, буга чейин мисалы үчүн эч кандай жана бизнес тууралуу эч кандай маалымат жок эле, бүт баарын айтып деп көргөздүк. Даже такси жөнүндө деле мен блогду баштап такси тармагын көргөзүп баштаганда деле мисалы үчүн бул сферадагы маалыматты эч ким досконально билдирип айтып берген эч ким жок эле да. Видеолорду айтып деп көпчүлүгү жана таксиге орношуп, наркы берки болгондон кийин Нургазы силер мактанып, наркы берки деген сөздөр аябай көп болуп атты да. Мактаныш эмес, просто мындай кээ бирки адамдарды карасаңар, мисалы үчүн мен блогду баштап наркы берки болгонума где-то бир 4-5 жыл болду. 2019-дан бери баштап наркы берки болуп, таксини карантин башталды. Ошондон кийин анан таксини баштап тартып баштадым да. Эми мындан айтайын дегеним туугандар. Мен мисалы үчүн мынакей 4-5 жылдан бери тартып жүрсөм, ошол моментте кантип таксовать этип жүргөн болсо, азыр деле ошентип таксовать этип жүргөн балдар көп да. Мисалы үчүн мындай эч нерсеге мындай аракет кылбайт, мындай өзүнүн эле комфортунан чыга албайт, например. Бир эле иштей кылып жүрөбү, болду. Күнүм өтсө болду, курсагым тойсо болду, күнүмдүк акчамды тапсам болду депчи. Ошолар бир аз мындай анализ чыгарып, мондай иштесе болот экен да, бизнеске да өтсө болот экен да, минивенге да өтсө болот экен да, блог тартса болот экен да, блогер болсо болот экен да деген мондай кичине энергия алсын, өздөрүнө бир опыт алсын деген ушундай видеолорду тарсак, кээ бирки адамдар бар экен, вообще бул нерсени туура эмес түшүнөт экен да. Ошону туура кабыл алганды билсеңер, адам мындай немелерге айтам да, көрүүчүлөргө айтам да, ошого нерселерди туура кабыл алып, Нургазы могул нерселерди кылып атат, значит биз да кылсак болот деп ошентип аракет кылсаңар туугандар. Азыр цифровой заманда блогер болгула, мындай такси болуп деле жүрө бербестен, эконом деле жүрө бербестен, возможность болуп атканда көтөрүлүп бардыгын аракет кылып көрүш керек туугандар. Азыр бар жок возможность бар. Цифровой компьютер, интернетти карасаң, любой нерсе чыгат да. Бүт бардыгын колдон келсе аракет кылып көрүш керек. Кол кабыштырып отурган менен азыр убакыт ушунчалык тез өтүп атат туугандар. Аш-паш дегенче мынакей мага эле 5 жыл өттү. 5 жылда бирок Кудайга шүгүр, бир эмес 2 машина алып, үйлөрүм бүтүрүп, нар жак бер жак балдарымы алып келип, бул жерде окутуп, семьямы өзүм багып, ушул жерде мындай более-менее уже нормально эле жашап атам да, Кудайга шүгүр. Мен дагы токтобойм. Мен блогду дальше улантып, машиналерди дагы бир бизнестерге аракет кылып, ошентип адам баласы издене берсе, мындай жакшы жетишкендиктерге жетет да туугандар. Ошон үчүн менин тартып аткан видеолорум, мен чыгармачыл адаммын. Мен ушуну айтып дешим керек, элге көрсөтүшүм керек. Мен бусуз жашай албайм да. Түшүнүп атасыңар? Мен просто элге жеткиришим керек, мен көргөзүшүм керек. Ошон үчүн мени туура кабыл алгыла да. Чыгармачыл адамдар ушундай болот, бир нерселерди ойлоп табат, контент ойлоп табат, видео ойлоп табат. Элдерге атайын бир жактардан информация добывать этет. Алыстарга барып бир техникаларды, анымдарды көргөзөйүн, билсин дейм. Заодно мага контент болот. И заодно силерге информация болот. Ошол жактан бир нерсе аласыңар, бир нерсе көрөсүңөр туугандар. Ушундай да. Айтор мындай түшүнүү менен кабыл алгыла. Эгерде какой-то бир маалымат туура келип, силерге неме болуп атса, наоборот ушул жактан бир опыт алып, өзүңөрдү дагы мындай ар бир нерседен сынап көрүп, блогер болуп, таксо блогери болуп, бүт бар жоктун өзүңөрдү сынап аракетти кылгыла туугандар. Азыр отура турган заман эмес. Чын айтып атам. Убакыт өтүп кетет тез эле, ана 30-40тан нарагына уже адам рисковать эткенден өтө коркуп калат да. Эч нерсе кыла албай каласың. Ушу таксовать этип жүргөнсүңөрбү? Өмүр бою таксовать этип жүрө бересиңер. Ошон үчүн пока что бирөө информация берип атабы, ошол жактан керектүү нерселерди алып заметкага койгула дагы, тарс ишти кылгыла. Карасаңар, жөн эле жүргөн балдар канчалык деңгээлдеги иштерди кылып атат. Мондай YouTubeга эле кирип карасаңар, кантип байып аткан, эмне болуп аткан, подкаст, аны-мунуларды көрөсүңөрбү? Бүт адамдар кантип көтөрүлүп атат. Ошого окшогон нерселерди адам көргөндөн кийин кичине мондай чүккет, мондай ме включать этиш керек. Значит, бул кылган мен деле кыла алам дегенде кичине мондай атаңдашуу болуш керек бир азчы. Так что ошондой туугандар. Жаман кабыл албагыла. Мен колуман келишинче элдер ушуну көрсүн, билсин, көтөрүлсүн, кылсын деп колуман келишинче көргөзүп,
аракет кылып атам, бирок мындан дашы дагы колдон келишинче көргөзүп, профессиональный кылып, голливудский кылып видеолорду сонун кылып монтаждап, дагы да сонун роликтерди тартып берем туугандар. Поддержкаңыздарга чоң рахмат. Рахмат. Буйруса 2,5 болуп калды. Бүгүн таң атыкча иштейбиз, бирок чай ичип чыккандан бери дагы 1,5 саат, 1 сааттай күтүп койдум. Заказ жок. Пятница болсо деле билбейм неге. Айтор күтөбүз дагы. Бир заказ түшүп калып, Химкиге алып келдим. 2514 рубль. Saat 3,5 болуп калыптыр. 1500. Эсептейлек го дейм. Короче, канча где-то 1,5, 3 тиги менен. Короче, где-то 18-19 миңге иштеп койдум да. Saat 3'te баштаган экен, биринчи заказда. Азыр мону эсептесек, где-то ошондо 18-19 миң болуп калат экен. 18,5 миң. 18.500 болуп калат экен. Нормально. 12 саатта. Но бирок мурдагыдай күч калбаптыр туугандар. О, жаштык кездегидей күч калбаптыр. Экономдо иштеп жүргөндө Яндекс култап койгуча иштеп, Ёлки култап койду деп дагы недовольный болуп үйгө кетип калат элек да. Ушунчалык иштейт элек могу Шереметова жакта. Шереметова жак аэропортко чыгып кетип атканда бурчта жанагындай вкусный деген бир нерсе деген неме бар эле. Шаурма сатчу жер. 100 канча 150 сом шаурма болсо 50 сом кошуп берип 200 сомго ушундай шаурма алат элек да. Андагы ичи жарым эле капуста, бир аз салат балат, ичине эти бар эле. Ошону жеп алып, дыңкыйып, акырына келгенде жей албай жана шаурманы көңүл айланып кетчү эле да. Алмалда мен чайкана, Москвада чайкана барып, таксистер чайканага барып, чай ичет экен деле билбейт экенмин эле да. Мен мынтип аз ойлоп коюп карасамчы. Ушунчалык такси, билбейм, машина деген кызык беле, же менде ошо маалда өтө мондай мотивация күчтүү эле, билбейм, короче. Өтө ошо маалда катыш дегем да. Айта ушундай туугандар. Бүгүн колдон келишинче иштедим, көздөрүм атышып, уктап да кетип атам. Рисковать этким келбейт ачык эле. Дагы бир жакшы уктап үйгө барып жатып эс ала берсем, анан дагы иштеп тынч аман жетип алсам, анан дагы ишти кылабыз. Азыр максимум бир 2 дагы бир же 2 заказ алсам, ошо мен таң атат, өзүм ошол бойдон барып бир жерге барып катып калам да. Машинада жаткан бойдончу, андан көрө тынч аман азыр кичине мээм иштеп аткан моментте барып үйгө барып жатып эс алайын. 12 саат иштедим, айткандай эле. 18-19 миңдей акча болду. 2 миң сомдук саралка койгам. Мына бир шкаласы калды, 2 миң сомдук. 2 миң сомдук саралка, бир шкаласы калды. Чайды үйдөн эле ичип алдым. Татыкем сонун кылып 5 бармак кылып койгон экен да. Үйгө кирип 5 бармакты жеп. Анан чыгып бир заказ кылдым ушуга. Буйруса видеолор сонун болот туугандар. Вообще голливудский видеолорду кылабыз. Монтажерым суткалап окуп үйрөнүп атат, оператор монтажер. Жаш бала, анда көргөзөм, суткалап окуп, суткалап бүт бар жокту көрүп, офисте отурат ошол бала. Мен үйрөнөм деп ушундай упертый бала алдагычы. Мен сиздин кинолоруңузду Голливудтукундай кылып, Литвиндикиндей кылып берем, Давидычтыкындай кылып берем монтаждап деп отурат. Молодец деп атам. Ушундай жаштарга поддержкадан көргөзүш керек да, жаш кадрларды үйрөтүш керек. Блогерлерди чыгарыш керек. Жаңы таксистерди чыгарыш керек дегенде иштегендар. Өзүмө деп эле кечиш керек, өзүм иштесем болду, эч ким билбесин дебестенчи. Ушундай туугандар. Так что эмкиде көрүшкөнчө. Ийгилик барыңыздар.